Ошондой эле урматтуу бир тууганым, Кур'ан-ы Карим адамдын түшүнүктөрүн оңдойт, баалуулуктарды ага берет. Кээ бир адамдар жашоосунда принциптери бар да, эч качан бирөөдөн сөзгө жыгылбашым керек деген. Эч качан бирөөдөн төмөн түшүп калбашым керек деген. Эч качан сөз айтсам сөздүн кулумун аткарышым керек. Ката болсун, туура болсун айырмасы жок, аткарышым керек деген бир болбогон принциптермен адамдар жашай берет да. Азыр деле көбүбүз карасак ушундай да, туугандарга сөзсүз акча кошуп барышым керек, алар мага сөзсүз түрдө келиш керек, эртең менен сөзсүз түрдө мындай кийишим керек, менин машинам бардыгынан жогору турган болуш керек, мен төрдө турушум керек деген кээ бир принциптер бар. Эгерде бир адам Кур'ан-ы Каримди туура окуп түшүнө турган болсо, ошол принциптер өзгөрөт. Адамда, урматтуу бир туугандар, туура принциптер, туура баалуулуктар, туура түшүнүктөр, туура дөөлөттөр келип баштайт. Ошон үчүн Кур'ан-ы Карим окуганда өзүнөн эмес, балким ошонун маанисин, котормосун, таксирин окуганга аракет кыла турган болсок, демек түшүнүктөр жаңылана берет да. Мисалы үчүн